Апаңга айтат, мен сага мусорыңды кырып берем, а сен болсо мага акча бер. Там идишти жууйм, а сен мага акча бер. Ошол несі жакпайт. Анткени болсо акча. Үйдөн болбош керек, эшиктен үйгө келиш керек деп мындай ойлойм да. Бул китепти кантип жазып калдың? Балмуздак, салмуздак алганга керек, акча керек да биринчичи. Китепти жазайын деген ой болду. Сен эң көп акча тапкан учуруң канча болгон? Ой, билбейм. Печенькаларды жазап, вафлилерди жазгам. Анан бир магазиндер бар го, ошо магазиндерге айтам да, типа, ошол 20 сомго силерге ошол берейин. А сиз 25 сомго саткыла, 5 сомду өзүнөн калтырып койгула депчи. Предлагать эткенде макул дешти, кээдегилер жок дешти. Анан ушинтип магазиндерди коюп баштадым. Чынымды айтерен, 3кө окуп, 3кө өттүм. Ошону билбейм эмнеге. Бирок троечник болбош керек да, айтып атамдай. Троечник болгон жакшы эмес. Ошондо кандай китептер жагып атат? Там ишкерлик жөнүндө китептер жагат. Анан болсо атаң апаң мындай берет, бирок болсо кээде там бербей коет. По-любому обходной путтарды табасың да. Айтып атам го, джентльмен о деньгах не говорят. Бирок ошол жайга дагы бир нерсе ойлоп табыш керек. Жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен амандашып жаткан биздин Медиа Ордо YouTube каналы. Жана ошондой эле сиздердин бүгүнкү кызматыңыздарда мен Айсулбек Болсун кызы, кезектеги маек төрүмдүн коногу. Дал ушул колумдагы турган китептин автору, болгону 13 жашта. Кыргыздын мыкты болочоктогу акылдуу жигиттеринин бири Нурдан Кебеков бүгүн бизде конокто. Кандайсың, Нурдан? Жакшы келдим. Ушул китеп жөнүндө айтып кеттим. Бул китепти кантип жазып калдың? Ичинде эмнелер камтылган? Кантип жазып калдым? Биринчи болсо акча табыш үчүн жаздым китепти. Анан башка балдарга там акча тапканды үйрөтүш үчүн, башкаларга тапканды үйрөтүш үчүн жаздым го дейм. 13 жашыңда баягы акча табууга эмне мынчалык муктаждык болду? Билбейм, бирок болсо билбейм, башында эми там балмуздак, салмуздак алганга керек, акча керек да биринчичи. Там анан болсо атаң апаң мындай берет, бирок болсо кээде там бербей коет. Ошондой атканда типа балмуздакка там билбейм, сосиска в тесте или ошондой бир нерселерге алгың келгенде там курчицет этип, там бир нерсени алып сатып, ошо балмуздакка акча табып, ошондой китеп чыгып калды. Баягы бир маегиңде көрүп калдым да, кечке сурай берип акырында сурагың да келбей калат экен депчи. Ошондой учурлар болобу сенде апаңдан? Биринчи сурайсың, анан болсо бербейм дейт, анан берет, бербейт, анан ушинтип атып эле мындай сураң келбей калат да, анан өзүң акча табып, анан ошол. Сон азыр биздин көрүүчүлөргө өзүң кененирээк тааныштырып өт, андан ары маекти улайбыз. Өзүң тууралуу. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Менин атым Нурдан, 13 жаштамын. 13-чү гимназия мектебинде окуйм. Өзүм 4 бир тууганмын, үйдө экинчисимин. Байкем бар, мен братишкам, анан карындашым бар. Ошо. Сүйлөгөнүңө караганда орус мектепте окуйт окшойсуң. Орус мектепте окуйм. Жалпы канча тилде сүйлөйсүң? Эркин 2 тилде окуйм. Эркин 2 тилде сүйлөйм. Кыргызча, орусча. Сонун бул китепти жазууда кимдин идеясы болду эң башында? Башында атам берген идеяны. Там китеп жаз, ал китеп өлбөйт, анткени болсо китепти бир жолу жазып коесуң, анан кечке эле ушул чыга берет, анан ушу китепти жазайын деген ой болду, анан ошол китеп жаздым, анан чыгардым. Кандай китептер жагат сага? Китептер ал там ишкерлик жөнүндө китептер жагат. Там өмөлөр жана сказкалар, там жомок помок дегендердин баарындай көбүнчө китептерди мен окуйм, бирок мындай. Бирок болсо көбүнчөсүн угам. Көбүнчө аудио китеп. Көбүнчө аудио китептер. Ошондо кандай китептер жагып атат? Баягы жомокторду окуп алсаң, аңгемелерди окуп алсаң, сага кандай китептер? Бизнес жаатындамы?
ошо биш ал болсо да китептерди ал болсо да ишкерлик китептер жагат, например Бодо Шефердердин китептери или там Киясаки, ошондой авторлор атынан жагат. Алардын чыгармалары эмнеси менен айырмаланат сага? Кандай таасир берет сага? Акча тапканды үйрөтөт, анан болсо акчаны жоготпогонду үйрөтөт. Акчаны таптың, бирок аны иши жоготпош керек. Анан ошолорду үйрөтөт го дейм. Көрүүчүлөргө ушул жерден айтып берчи, акчаны тапкандан кийин кантип жоготпош керек? Кандай жолдор бар? Жоготпош керек. Акчаны тапкандан кийин биринчи болсо бүт баарынан балмуздака, там чипсы дегендердин баарына кетирип ийбеш керек биринчи. Бирок ага деле кетириш керек, бирок там 100 сом тапсаң, кедегин дагы акча тапканга кетиресиң, там 60%, там 20% калтырасың, а калган акчаларга там акча там малмуздак, там не знаю, ошолордун баарына алып тамак жей берсе болот. Бала үчүн акча табуунун 23 жолу деп турат. 23 жолу сен өзүң жашооңдо канча жолун пайдаланып акча таап көрдүң? Көбүнчөсүн 21дей кылдым го дейм. Анан болсо алар ошо китептер эмнеси жакшы, анткени болсо буякта болсо полный инструкциясы эмес да, мындай кандай кылыш керек. Бул болсо мындай эмеси да жолдору мындай. Алар болсо башка райондордо, башка шаарларда, башка да мамлекеттерде болуп калса, башкача иштеп калышы мүмкүн да. Анан ошондо ойлонуп, башкача иштетип, анан иштебей калды деп мага претензияларды айтпагын. Бул мындайча айтканда биздин менталитетке ылайык китеп, биздин мамлекетте кантип акча табыш керек. Сен эң көп акча тапкан учуруң канча болгон? Кандай бизнестерди кылып көрдүң? Чакан албетте. Биринчи болсо биринчи там печенькаларды жасап, вафлилерди жасагам да, вафлицаны сатып алып, анан болсо апам болсо тиги декретте турганда, эме кичинекей карындашым төрөлгөндө, анан ошондо бир вафлилерди жасап, бир пакеттерге салып туруп школдон сатып өрчүмүн, анан ушинтип акча табып, ошо китепке акча жетти. Сенден башка бул бизнес жаатына кызыккан үй бүлөңдө кимдер бар? Билбейм, мен элем го дейм, бирок там Кайыт байкем, алар деле мындай кичине тупой эмес да, алар деле кичине мындай ойлонуп, алар деле мындай күчсүз. Сонун айтып атпайсың, апам декретте отурганда депчи, карындашың азыр 3кө чыгып калган болсо, акча тууралуу, демек сен 10 жашыңда ойлонуп баштадың же андан дагы эрте ойлонуп баштадың? Билбейм, аны давно эле ойлоп баштагам, билбейм канча жашымда, там 9 жашымдабы, 8 жашымдабы, ал эле мындай алып сатып жатам, жупа-чупс алып, мектептен сатып эле там тетрадьдарды алып, там эмелер болуп баштаганда да всякий контрольдер болгондо тетрадьдерди алып ошолорго бере бересиң да сатыпчы. Анан ошондойлорду кылып, билбейм, 9 жашымдабы, 8 жашымдабы ошондой. 8 жашыңда, Сон бизге так айтпадың го, канча тапканың тууралуучу? Эң көп канча таптың эле? Акча эң көп билбейм. Ошо китептен эмес. Эң көп бир сериал мурда бар болчу да, Игра в кальмара деген. Ошондо бир печенькалар бар эмес беле, мындай ийне менен алып чыкканчы. Ошону биринчи жаза баштагамда бир конокто болгонбуз. Ошол конокто тиги бир двоюродный, короче, бир карындашым айтпайбы эме депчи, китеп ошо Сахрын высоталар жазаса болот депчи, жазап сатса болот. Анан болсо ошол идеяны кармап калдым, анан болсо экинчи күнү там жаза баштадым, ошолорду унутуп, анан ошолор жазап кылып, анан болсо досторума саткам биринчи. Анан там биринчи ошо упаковкасы жок болчу да, упаковкасын жасап, анан болсо мындай школго алып барчумун, бирок мындай көп деле сатылган эмес да. Анан ошо бир магазиндер бар го, ошо магазиндерге айтам да, типа, ошол 20 сомго силерге ошол берейин, а сиз 25 сомго саткыла, 5 сомун өзүнө калтырып койгула депчи. Ошондо сатып атам, там 5 магазин макул деди, там кичинекей эле комокторчу. Сен аны барып өзүң сүйлөштүңбү? Ата-энеңдин жардамы жок эле? Атам, конечно, айткан, типа, ушинтип эметсе болот, башкаларга эмет сат, башкаларга предлагать эт, анан болсо ошентип ошо предлагать эткенде макул дешти, кедейлер жок дешти, анан ушинтип магазиндерди коюп баштадым. Бирок по-любому магазиндер типа сынып калат или там алар болсо эметет да, магазиндер деле көп деле сатпайт да. Анан болсо биринчи магазиндер сатылбай да, там көп деле эмес, анан болсо мектептерге жөнөтүп баштадык да. Бир
эжем бар болчу да. Ал мектепте иштейт болчу. Ал ошол мектептен көрсө айтты да, ушунча болот, койсо болот, анан койдук да, там 10добу 5ти, анан бир күнү жок калды да алчы. Бир күнү жок калды, анан болсо деп туруп кандай 20да 50 койдук, ал бир күндө кайра жок. Дагы сурап атышат. Анан 200дөн алып барып баштадык, 100дөн алып барып баштадык. Жок, ошондо деле дагы көптө 6дай мектепке бердик. Анан болсо алар алып, анан ошондо жакшы болду да, бирок өчүп баштаганда ошол сериал. Анан ошол продажаларды өчүп баштады, анан токтоп калды. Мектепте кандай окуйсуң? Мектепте чынымды айтарен 3кө окуйм, 3кө өттүм. Бирок кичинеден мындай жакшыраак болуп баштады да. Мындай, не знаю, алгебра жагып баштады дегендей, кичинеден продвижение бар. Эмне себептен 3кө түшүп калдың? Бизнестин артынан кууп кеттиңби? Эмне болду? Ой, билбейм. 3-класстан баштап эле үчүм да. 1-класста оценкаларды койбойт, 2-класста оценкаларды койбойт, а 3-класста я троечникмин да. Блин, ошону билбейм эмнеге. Бирок троечник болбош керек да, айтып атамдай. Троечник болгон жакшы эмес. Жакшы эмес, Окуш керек. 3кө окуган окуучу кантип китеп жазып калды? Буга мугалимдер деле ишенбеген болуш керек деп ойлоп атам. Эмнеге жазып калдым? Анткени мындай акча табыш үчүн жаздым, башкаларга жардам бергени жаздым, типа. Таң калган болуш керек, мугалимдердин укканда. Мен мугалимдерге чыгып айткам да, жазып атам, презентацияны көргүлө жазып атам, там одноклассницаларга айткам, мындай бир эжем бар болчу, класс жетекчимчи. Ошол мага там молодец деп атты. Сен берген маегиңде көрдүм да, баягы апасына шарт менен, мисалы мен бул ишти кылсам мынча акча бересиң деген жакпайт депчи. Ошону түшүнбөйм да, эмнеге вот балдар там болсо да, мен сен апаңга айтат деп, мен сага мусорыңды ыргытып берем, а сен болсо мага акча бер, там идишти жууйм, а сен мага акча бер. Ошол несі жакпайт, анткени болсо акча үйдөн болбош керек, эшиктен үйгө келиш керек деп мындай ойлойм да. Демек, антип шарт менен акча албаш керек апасынан, балдар. Апасынан, атасынан, башка бир кишиден там бир нерсени сатып үйгө алып келип, там бир таттуу бир нерсе алып келип койсо, одобряю. Там жанагы үйдөн алып келип, блин, ошо вообще жакпайт да, түшүнбөйм мен ошону. Сен өзүң акча сурайсыңбы азыркы учурда үйдөн? Жок. Такыр сурайсың, өзүң каржылайсың. Толук бойдон. Там тамак жегенге мен болсо өзүмдү эметпейм да, мен үйүм жок дегендейчи, там балмуздак, салмуздак деп өзүм сатып алам. Бирок там пропитание, там үй или там тренировка деген нерселердин баары атам, апам берет. Учурда сен азыр эмне бизнес кылып атасың? Бизнестин үстүндө болушуң керек. Китеппи же? Азыр мен болсо ошо көбүнчөсү китепти сатып атам. Бирок ошол жайга дагы бир нерсе ойлоп табыш керек дейм. Ойлоп жайга, планга коюп бир нерсе ойлоп табып. Киреше келүүчү нерсе. Үй бүлөдө силерде тарбия башкачараак деп баягы көрүп калдым да. Атаң айтып атат да, мынтипчи. Телефон бербейм саат 9га чейин. Бизде ошондой шарт бар депчи. Дагы эмне шарттар бар үйдө? Шарттар көп деле эмес. Ал болсо мындай эмне билбейм да шарттарды, эмне шарттар? Телефондо мындай билбейм, ошол тура эмеспи, тура кылып атабы, тура эмес кылып атабы. Бирок бербейт, реально айтам. Берет, бирок болсо көп көрө албайсың да. Дагы эмне? Бул шарт 18 жашка чейин, 18 жашка чейин, 18 жашка чейин. Өзүнчө сүйлөшүп алгансыңар, телефон берилбейт деп, Ну, по-любому обходной путтар табасың да. Ой, билбейм. Сон мектепте досторуң барбы? Сен сыяктуу бизнеске кызыккан. Досторум бар. Ошо айтып кой, мени вот интервьюларда айтып кой, мына айтып атам. Идрис, Калназар, мына уккула, көргүлө, айтып койдум. Канча интервьюда айтып койбойсуң, унутуп калдың деп эле айтып атат. Мына айтып койдум. Всё. Сон келечекте кандай пландарың бар? Келечекке ошо ишкер болгум келет.
Миллиардер болуп. Ошо ишкер болуп, мындай башкаларга жардам берип. Кыргызстандын ичинде же болбосо дүйнөлүк деңгээлге чыккың келет? Билбейм ошону. Кыргызстан деле жакшы, бирок башка жерлерге чыкса дагы мындай жаман эмес да ошо. Кантсе дагы ушул убакка чейин ата-энең сени өстүрдү, бакты, чоңойту, азыркы учурда да каржылап жүрөт. Аларга балким өзүң ыраазычылык айта турган сөздөрүң бар болуш керек. Рахмат атам, апам. Дагы эмне айтам? Ошо рахмат чоң, өстүргөнүңөргө там соорлор, морлор там согушуп могушабыз, бирок рахмат бүт баарына. Ошо. Эң сонун сен менен маектешкениңизге кубанычтабыз. Келип бергениңе чоң рахмат. Алда койгон план максаттарыңа жетишиңе тилектешпиз. Буюрса, келечекте сени Кыргыздын көрүнүктүү бизнесмендери катары көрөлү деп тилек кылалы. Ошол, кош келипсиң. Рахмат. Рахмат сага. Всё, рахмат, давайте. Всё, бүттү.